Ассалаумалейкум достор, туғандар. Кезекте ошо сектор 1деги япошкаларга келип жеттик. Оңдулду япошкалардын бүгүнкү күндөгү бааларын тартабыз. Канча болуп жатат? Видеону аягына чейин көрүп, жаңылардан көрүп жаткандар болсо, катталганды унутпаңыздар. Бүгүн 4 декабрь 2021 жыл. Toyota Mark X автоносы 278 000 км жүргөн. Жылы 2005 автомат $7600. Кызуунда туугандар жумушу жок, задний камерасы бар. Honda Odyssey Absolute, жылы 2003, 2.3 автомат, передний привод, состояние жакшы. Баасы $6800. Ушул номерге чаласыздар. Азыр салонун ачып көрөлү. Эгер ачык болсо, ачып көрөлүчү. Жабып коюптур. Эси кеткен окшойт. Улантабыз кийинки. Toyota Opel, жылы 2003, 1.8 автомат. Пробег оригинал, жумушу жок. Баасы $6550 сурап жатыр. Алдыңкы бамперинде парктроника бар. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Ачык экен, жабык экен. Негизи суббота күндөрү ээлери келип туруп эле сразу машинаны бир аз ары бери артып тазалап, эртеңки базарга даярдап коюп эле кетип калышат көп учурда. Toyota Есть, ак түстө, жылы 2003, 1.5, $6500, 164 000 км жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузуунда жумушу жок. Жакшы болду. Бул жакта Honda Step'тин сол рулдуусу перекет болгон окшойт. Жылы 2008, 2 объем автомат. Номери бар, бирок баасы жазылбаптыр. Бул жакта Honda Step 2.4 объемдо, жакшы абалда. Багы парктор менен титан дискана чыгыптыр базарга. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эми эсинен пробег канча болуп калды? Пробег канча болуп калды? 298 000 км жүргөн. Бияктан задний камера көрсөтпөй? Жок, задний камера жок. Үстүндө монитор дагы бар. Жакшы абалда. Honda Step спада. 2.4 объемдо. Ушул стептин любительдери өтө көп болуш керек. Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр эми баасын билели. Мунун баасы канча болот? Баасы? Силер бияга кетип калдыңар. Канча болду? 9,5 деп. Жакшы. Өтө жаштар жетпей жүргөн, өтө ооруй турган степ экен, бүт товардан жасалган 9,5 деп. Газ жок амы? Газ жок экен. Улантабыз. Мунун баасы жазылаптыр. Бул жерде дагы бир спада бар экен. Ушуну көрөлү. Дөңгөлөктөрү кышкы, ушундай титан дискада турат. Жылы 2003, 2.4, жумушу жок. Краска өзүнүкү, номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы 9 беле? Баасы $9000. Эшти ачпайынчы? Ачык. Жабык экен, жабык. Стептин салону. Бул дагы объем 2.4 экен. Баасы $9000. $9000. Бул рет бул чыгарышта ушул стептер бир аз көбүрөөк тартылат. Степ алам деп жүргөндөр болсо, номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Toyota Ipsum 195 000 км жүргөн. Жылы 2003, 2.4. Баасы $6800. $6800. Дөңгөлөктөрү кышкы.
Күмүш түстө Subaru Forester 2003-жылкы 2 объем автомат, турбинасы бар, баасы $5300 сурап жатыр. Расход жүзүнө 10-дон 14-кө чейин дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Honda CR-V ак түстө. Маалымат кагазы биякта бар экен. Азыр эми ээсинен сурап көрөбүз. Жылуу объем кайсы, канча болуп атат? Honda CR-V. Соңу машинаны тартабыз. Жылуу объем кайсы? Кереги жок да? Кереги жок экен. Биякта кийинки Honda Jazz автонасы. Кызыл түстө. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2005, 1.3. Bunun baası жазылмаптыр. Номеріне чалып сұрап көресіздер. Honda Step RF3 қара түсті. 2002 жылы. Жұмысы жоқ дейді. $7900. Бұлдағы өте ори тұрған істеп екен. Step айдағандар өте түсінеді. Жақсы жасалыптыр. Honda Stream маалымат қағазы жазылмаптыр. Азыр кейінкін тартамыз. Анын жанында Армениядан келген Toyota Estimo. Жылы 2008, 2.4, $8500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Honda EDX автонасы. Керек жок бу? Нинада дейт. Ондан Нинада болсо, Нинада болуп кийинки өткөтө беріңіз. Бұл жерде дағы бір Honda Step RF3 ақ түсті, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2001, объем 2, 267 000 км жүргөн. Такси болгон эмес дейт, баасы $7500. $7500. Мына Toyota Venom'дагы баасы жазылмаптыр. Бұл жакта ушул Prestige 3 объем, 6 цилиндр. Күмүш түстө, жакшы болду айтсай. Жылы 2000, пробег 220 000 км жүргөн. Баасы $6600. $6600. Бул жерде Honda Saber автонасы 99-2000 жылкы, көлөмү 3.2. Баасы $6300. Отуруштары кара түсті. Кожа. Honda Saber. Бұл жерде дағы бір RF3 ақ түсті. Жылы 2001, объем 2. Екінші есіген. Чүйді машинасы дейді. Такси болған емес. Басы ұқтыңыздар. Honda Step RF3. Задний камерасы дағы бар. Маңайыңыздарда Alphard Армениядан келген. Өте жақсы болды. Жылы 2007 рестайлинг, объем 3, басы $12000. Пробег 117 000 км жүріп. Отуруштары кара түсті кожа, состояниясы жақсы. Өте идеал Alphard екен. Ушунда Alphardты аламын дегендер болсо, жақсы кылып тартып көрсөтүп коелу. Toyota Alphard. Азыр эми ээси жок болуп атат. Эшиги жабык. Кийингини көрсөтөбүз. Бул жерде Step 1, пробег 187 дейт. Биринчи ээси экен. 4-бирде. Мотор. Ну, где-то 11 литров. 4 воды она. Значит, один хозяин. Мотор. Артынан көрөлүчү. Адам жакшы, 4 экен. Дөңгөлөктөр азыр учурда жайкы. Баасын канча дейт? Я. Баасы канча дейт? 700 000 сом сурап жатыр. Мындан кийинки бул жакта автоунаалар көп. Subaru,
Legacy Universal. Жылы 2003. Объем 2. Бағасы $5,600. Ушул номерге чаласыздар. Subaru Legacy. Toyota Wish. Амалы жақсы. 2003 1.8 $7,200. Қазір эми эси жок болуп атат, эшиги жабык, көжүндө чехолдор кийгизилиптир. Бул жакта Toyota East ак түстөгү автоунаа өтө жакшы абалда. 288.000 километр жүргөн. Жылы 2003 1.5 $6,200. Дагы бир Honda Step 1.3 2002 жылы, объем 2 автомат. $6,800. $6,800. Honda Odyssey Absolute, ак түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2002-2003, газ бар экен, баасы $8,200. $8,200. Honda Fit, жылы 2002-1.3, $6,200 деді. Toyota Aristo, ак түстө, жылы 2004, объем 3, мотор коробкасы жакшы дейт. 2014 жылдан бери эси бир экен, $7,600. 212.000 километр жүрүптүр. Үпсүндүн маалымат кагазы жазылган эмес. Андан кийин бул жерде Step 5-ти көрсөтөйүн. Ак түстө, жылы 2003, 2 объем газ, бензин, 277.000 километр жүргөн. Баасы $9,500. Toyota Estimo, жылы 2002-4, баасы $7,000. Honda Civic, жылы 2003 1.5, расход жүзүнө 7,9 дейт. Коробкасы автомат, вариатор эмес дейт. Баасы $5,800. Артыгы бамперинде парктроник дагы бар, задний камерасы дагы бар дейт. Honda Civic. Мына жерде дагы бир Wish, ак түстө. Жылы 2003 1.8, состояние жакшы дейт. Баасы $7,700. Небитинде крашында дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы.